Глава государства уже проголосовал на выборах депутатов Жогорку Кеңеша. Свой голос он отдал на избирательном участке номер 1053 Бишкека. После завершения процедуры голосования Садыр Джапаров призвал кыргызстанцев выполнить свой гражданский долг, приняв активное участие в голосовании на парламентских выборах. От этих выборов зависит будущее не только Кыргызстана, но и ваших детей, обратился президент Садыр Джапаров к гражданам страны. Кыргызстандыктар, бүгүн бизде Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо процесси жүрүп жатат. Ошондуктан биздин баардык жарандарыбызды шайлоо процессине активдүү катышып берүүңүздөрдү суранамын. Ар бириңиздердин берген добушуңуздардан Кыргызстандын, анын ичинде өзүңүздөрдүн, балдарыңыздардын келечеги аныкталат. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерден суранып кетемин, шайлоого келип активдүү катышып бериңиздер.